Чоғы сыйынауыз. Бізді сүйген, біздің райымды ұйық асмандағы Құдай ата. Біз Құдайдан алыстап күнөөгө батқан бардық күнөөкөрлөрдү өзіңіз аяп, біз бара тұрған жазаға тартылып, соттолуп, Ыйса Машаяктын төккөн улуу кан аркылуу биздин күнөөлөрдү түбөлүккө кечирип, кайрадан сотко жазага келбей тургандай кылып, биздин эмгегибиз эмес, өз ырайымыңыздын негизинде куткарып алып, бизди балдарыңыз кылып, түбөлүктүү асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендиңиз үчүн, улуу ырайымыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын улуу кан аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы чогулуп, сиздин улуу сүйүүңүздү даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу болгон мамилелешүүгө чакыргандыгыңыз үчүн да ыраазыбыз. Бул саатта дагы биз менен чогуу экендигиңизге ишенебиз. Ар бирибизге көңүл буруп, сиздин керектелүүчү ырайымыңызга ээ болуп, ашып ташыган сөзгө, ыйык руктун жетегине толуп, күндөн күнгө жаңыланышыбыз үчүн, жеткилең болушубуз үчүн бизди өзүңүз жетектеп, мындан аркы жашообузда жардамыңызды бериңиз. Дүйнө жүзү боюнча жайгашкан биздин жыйындар, кыйынчылыктарга, азаптарга карабастан өз ишенимин сактап келе жаткан биздин бардык бир туугандарга күч кубат берип, кандай кыйынчылык башына түшпөсүн, сиздин берген кайраттуулугуңуз менен жакшы кабарды көптөгөн элдерге таратып, куткарылган адамдар пайда болушуна жардам бериңиз. Ал эми куткарылган биздин бир туугандар күндөн күнгө жыйындын ичинде өсүп, бир гана сизди даңктап жашаш үчүн жардам берүүңүздү чын жүрөктөн суранабыз. Биздин жыйында болуп өткөн семинар аркылуу көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болду деп ишенебиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнө жүзү боюнча жайгашкан биздин бардык жыйындар, семинарлар өткөрүлүп жаткан жерлерде Кудай ыйык руктун жетеги менен чогуу болуп, мындан аркы жашоосун бир гана сиздин эркиңиз үчүн, даңкыңыз үчүн жашаганга өзүңүз иштеп жол көрсөтүңүз. Дүйнөнүн ар бир бурчунда кызмат өтөп жаткан өз кызматчыларыңызга да керектелүүчү күч кубат, дүйнөнүн акырында бизге тапшырылып берген тапшырмаңызды жеткилең түрдө аткарышына жардам бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү берип, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендигиңиз үчүн, бул саатта дагы өз сөзүңүз менен сиздин эркиңизди таанып билгенге шарттарды түзүп берип, акылмандуулукка үйрөтүңүз. Биздин куткаруучу Ыйса Теңирдин ысымынан сыйындык. Амин. Даңктоо группасын чогулгабыз. Yeshua.
Ыйык жазууну чогуу ачалы. Матай жазган жакшы кабар 7-бөлүмдү чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 7-бөлүм. Матай 7-бөлүм 13-14 аяттар. Матай 7-бөлүм 13-14 аяттарды, 2 аятты шашпай чогуу окуйбуз. Тар дарбаза аркылуу киргиле, анткени кең дарбаза менен кенен жол өлүмгө алып барат. Ал жолдо бара жаткандар көп. Ал эми тар дарбаза менен тар жол өмүргө алып барат. Ал жолду тапкандар аз. Биздин хор ырдаганын уксаң, сөз айтпай эле кечкес ырдаганын угуп отурсак кандай керемет, Бул хор ырдаган даңктоо ырлар Кудайдын сөзүн үйрөткөн насаат сөздөр бар, үлгүлөр бар, же болбосо ишенимди биз кандайча кабыл алдык, ошого байланыш болгон сыйынуу мазмундар бар, биздин чечимдерибиз, биздин үмүтүбүз. Ошол даңктоо ырлары, аны жазган авторлор бардыгы жогорудан төрөлгөн адамдар өзүнүн жүрөгүндөгү болгон нерсени Кудайдын асына ачыктап айтып, анан жазуу түрүндө жазышкан. Анан башка адамдар ага ноталарды киргизип, музыка менен бириктирип, азыркы биз угуп жаткан даңктоо ырлары пайда болгон. Ошондуктан мазмунун карап көрө турган болсок, мааниси өтө терең. Биздин жүрөктөрүбүздү ойгото турган сөз катары айтылат. Ошондуктан үйдөн дагы өзүңүздөрчө көбүрөөк ырдаңыздар, ар бир сөзгө маани берип, терең ой жүгүртүү менен. Биздин хор бул жерде ырдайт. Анан бир эле жолу угуп койсок өтө аянычтуу, өкүнүчтүү болуп калат. Ошондуктан үйгө барганда интернет аркылуу кайрадан уксаңыздар, сөздү дагы угуңуздар, даңктоо ырды дагы угуңуздар. Бул өтө жакшы болот. Мисалы үчүн жакшы китеп боло турган болсо, мен аны 2 же 3 жолу окуйм. 2-3 жолу окуганда астына чийип дагы, белгилеп дагы бир сөзгө маани берип, бир эле жолу окуп кетсем, алардын бардыгын түшүнө албайм. Ар бир ошол сөз менин жүрөгүмдө калсын деп окуган сайын, ошондой эле даңктоо ыры, ошондой эле биз угуп жаткан Кудайдын сөзү да. Кээ бир адамдар айтат, мен үйдөн ушул сөздү бир нече жолу кайталап угам деп. Бул адам аябай жакшы кылганы, анткени руханий жашоодо өтө көп пайдасын алып келет. Бүгүнкү биздин темабыз Матай 7-бөлүмдө Ыйсанын айткан сөздөрү 13-14 аяттар. Тар дарбаза жана кең дарбаза деп атап койдум. Бул дүйнөдө жашап жаткан адамдардын бардыгы бул дүйнөдө келген жана убактылуу тургундар. Лебилер 25-бөлүмдө айтылат. 1 Петр 2-бөлүм 11 аятта да силер бул дүйнөдө жолоочу жана келгинсиңер. Келгин болбосо жолоочу, бул жолдо саякатка чыккан адам. Биз дагы бул дүйнөгө жолоочу, болбосо келгинбиз, бирок биз себепсиз, максатсыз келген эмеспиз. Биз белгилеп койгон, биз ээрчиген Кудайдын эрки бар, өз мекенибизге бара жаткан жолоочу келгиндербиз. Кудайдын каалоосу, адамдар бара жаткан ошол жол
эки жолго бөлүнөт деп айтылат. Өлүмгө алып баруучу кең дарбаза, кенен жол жана ошондой эле өмүргө алып баруучу тар дарбаза, тар жол. Бул дүйнөдөгү адамдардын бардыгы Кудайдан алыстап, күнөөкөрлөр катары өз жолдору менен ошол кенен жолду издеп таап бара жаткан адамдар. Бул дүйнө бейиштеги эмес, тозоктогу эмес, бир орточо сезимдерди көрө алсак болот. Анткени кээ бир учурда шунчалык бейишке окшогон, бизди кубанта турган, жүрөгүбүз сүйүнө турган иштер болот. Кээ бир учурда ушунчалык кайгыга, азапка батабыз дагы тозок сыяктуудай сезилет бул дүйнө. Бул дүйнө түбөлүк болуп туруучу жер эмес. Еврейлерге жазылган кат 13-бөлүм 14-аятта биздин бул жерде туруктуу шаарыбыз жок. Анткени биз келечектегини эңсеп жатабыз. Бул дүйнөдө туруктуу жашай турган шаарыбыз жок. Кудайдын жараткан, өз бейнеси боюнча жаратылган адамдар биз денеде жашайбыз бул дүйнөдө. Бирок Забур китеби 89-бөлүм 10-аятта өмүр жашыбыз 70 жыл, ал эми күч кубаттуу болсок 80 жыл. Эң эле жакшы учуру эмгек жана оору. Биздин өмүрүбүз шунчалык зуулдап тез өтөт. 70-80 жыл жашаган учурубузда биз мактана турган нерсе бул эмгек жана оору. Ошондуктан карып калган бир абышкадан сурасаңыз, ата, сиз көп убакыт жашаптырсыз, кулагы да укпай калыптыр, көзү да көрбөй калыптыр. Өз алдынча кыймылдашына дагы тоскоолдуктар, кыйынчылыктар жаралган. Анан бир аз эңкейип, ал чоң атага барып сурасаң, бул дүйнөдө менчелик кыйналган адам бар бекен деп сага жооп айтат. Ал абышка деле кыйналган жашоосун эстейт. Анткени Кудайдын сөзү боюнча эң сонун учуру бул эмгек жана оору. Кайгы, оору бергенинин себеби Кудайдын негизги каалоосу эмес. Эмне үчүн ошол кайгылар, оорулар, азаптар берилет? Анткени бул дүйнөдө биз бул дүйнөгө үмүттөнүп жашабашыбыз үчүн. Адам ата күнөө кетиргенден кийин ал өмүр бою терин коюп, өз үй бүлөсүн багып, кам көрүш үчүн ошондой шарттар түзүлгөн. Ал эми аял кишиге азап кайгыда баласын төрөй тургандай кылып, аны менен бардыгы бүтүп калган жок. Эмне үчүн Кудай бул жерди жазалап, адамдарга азаптарды, кайгыны берген? Адамдардын бардыгы бул дүйнөгө байланып, бул дүйнөгө үмүттөнүп жашабасын деп, бул дүйнөнү жана бул дүйнөдөгүнү сүйбөгүлө дейт. Анткени анын бардыгы өтүп көччү нерселер. Бир гана Кудайдын эркин аткарган адам гана түбөлүк жашайт. Ыйык жазууда түбөлүк өмүр жок, өлүмдөн кийин биз бара турган түбөлүк өмүр күтүп турат. Ал дагы биз үчүн дагы бир өтө турган процесс. Ыйык жазуу аркылуу азыр Кудайдан алыстап, өлүм жолу менен бара жаткан адам экендигин билиши керек. Куткарылбаган адамдар өз тагдырын билип, Кудайга кайрылып келип, Кудай даярдап койгон өмүр жолуна түшүшү керек болот. Жеремия китеби 21-бөлүм 8-аятта Кудай Теңир айтат:
Мен силерге өмүрдүн жолун жана өлүмдүн жолун сунуш кылып жатам. Бүт адамдардын алдында Кудай өмүр жолун жана өлүм жолун тартуулайт. Өлүмгө жана өмүргө алып баруучу жол. Ошондуктан силер жашашыңар үчүн өмүр жолун өзүңөр үчүн тандап алгылат. Накыл сөздөр 14-бөлүм 12-аятта адамга түз көрүнгөн жолдор болот, бирок алардын акыры өлүмгө алып баруучу жол. Адам өзүнүн ою боюнча бейишке алып бара турган жол, бирок ал жолдун аягы тозокко жеткирет. Адамдын оюна ал жакшы жол көрүнөт. Ал эмнени билдирет? Адамдардын баардыгы Кудайга тырышчаактык менен ишенишет, ишеним жолунда жашашат. Динчил адамдар жыйынтыгында ал жолдун акыры өлүмгө алып баруучу жол болушу мүмкүн. Өзүн алдап жашап келет, бирок өлүмдүн аягында өлүм жолу экендигин көрө алат. Накыл сөздөр 15-бөлүм 24-аятта да айтылат: акылмандын өмүр жолу жогору кетет. Өлгөндөр жаткан жайга түшпөш үчүн акылмандын өмүр жолу жогору кетет. Кудайдын ырайымы аркылуу Кудайдын эркин таанып билген адам, ал куткарылган адам. Акылсыз адам өзүнүн жолун текшербестен ушул жол туура деп аягына чейин ошол жол менен кетет. Ал эми акылман адам өзүнүн жолу кандай жол экендигин изилдейт, текшерет, өмүр жолу эмне экендигин таанып билет. Анан анын жолу жогору кетет. Ал эми акылсыз адамдын жолу жерге төмөн түшөт. Матай 7-бөлүм 13-аятта Ыйсанын айткан сөздөрү: тар дарбаза бар жана кең дарбаза бар. Жол болсо дарбаза ишенген жана ишенбеген адамдарды бөлгөн нерсе эмес. Мен дагы Матай 7-бөлүм 13-14-аятты кандайча ойлодум эле. Мен деле жыйынга барып жүрчүмүн. Кудайга ишенбеген адамдар, өздөрү каалаган аткарып жаткан адамдар ошол кең дарбаза менен, өлүм жолу менен бара жаткан адамдар деп ойлочумун. Ал эми Ыйсага ишенген адам бул тар дарбаза аркылуу кире турган адам. Ыйсага ишенген адам ал жыйынга келиши керек, сөз үйрөнүшү керек, тил алчаак болушу керек. Ошондуктан Ыйсага ишенүү бул тар дарбаза, тар жол. Ошондой ойлочумун. Кийин ыйык жазууну изилдеп үйрөнүп көргөндө тар дарбаза жана кең дарбаза, тар жол жана кең жол, ишенген адам, ишенбеген адам деп бөлүнгөн жок бул жакта. Ишенбеген адам, аны сөзсүз түрдө өлүм күтүп турат. Аны айтуунун да кажети жок. Кудайдан алыстаган, Кудайдан баш тарткан адам сөзсүз түрдө аны өлүм жолу күтүп турат. Бирок негизги көйгөй ишенген адамдардын ичинде ушул эки түр бар экендиги. Матай 7-бөлүм ылдый жакты карасаңыздар 21-аяттан баштап. Матай 7-бөлүм 21-аяттан баштап мен окуп берейин 23-кө чейин. Мени теңир дегенден баары эле асман падышачылыгына кирбейт. Асмандагы атамдын каалоосун аткаргандар гана кирет. Ошол күнү көп адамдар мага теңир, биз сенин атыңдан пайгамбарчылык кылчу эмес белек, сенин ысымың менен жиндерди куучу эмес белек, сенин ысымың менен кереметтерди көрсөтчү эмес белек дешет. Ошондо мен аларга
Мен силерди эч качан таануучу эмесмин. Менин жанымдан кеткиле, мыйзамсыз иш кылуучулар деп айтамын. Бул сөздөрдү окуп мен дагы өтө таң калганмын. Теңир деп кайрылгандардын баардыгы эле Кудайга теңир деп кайрылган адамдар өтө көп. Баары эле куткарылып бейишке барып калсагы аябай жакшы болот эле. Оозу менен айтып койгон нерсе жок. Ыйык руктун жетеги менен теңир деп кайрылган адам бул ишенген адамды билдирет. Кээ бир адамдар жолдо баратып кулап кетсе дагы ой теңир дейт. Кухняда өчүрүп баратса дагы теңир. Алманын жармысын кесип десе жегенге чейин о теңир дейт. Алардын ишеними өтө жакшы окшойт, бирок теңир деп айткандын баардыгы эле асман падышачылыкка кирет десе жакшы болмок, бирок кире бербейт деп жазылат. Бир гана атамдын каалоосун аткаргандар гана кирет. Бир жыйынга ушунчалык тырышчаактык менен келген бир кызматчы адам менен жолукканмын. Анан ушул сөздү түшүндүрүп берсем, теңир дегендин баардыгы эле асман падышачылыкка кирбейт десем, ал адам айтат: оозу менен эле айтып койгон адамдар эмес. Андан кийин эмне деп айтылат? Атамдын каалоосун аткаргандар гана падышачылыкка кирет. Десем, Кудайдын эркин аткардыңыз беле деп сурасам, ооба аткарышым керек. Аткардыңыз беле десем, аткарышым керек. Кандайча кылганда биз Кудайдын эркин аткарабыз десем, тырышчаактык менен жыйынга келишибиз керекпиз, кызмат кылышыбыз керекпиз, ондуктарды алып келишибиз керекпиз. Өзү оюна келгендин баардыгын айтат. Анан канчалык деңгээлде ошолорду аткарганда бейишке барасыз десем, өлгөнгө чейин аткарышым керек дейт. Кудайдын каалоосу андай эмес. Жакан 6-бөлүм 40-аятта атамдын каалоосу уулун көрүп, уулуна ишенген ар бир адамдын түбөлүк өмүргө ээ болуусу. Кудайдын ырайымын таанып билүү, Кудайдын уулун көрүп, ага ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ болуусу бул Кудайдын эрки болуп саналат. Кудайдын эрки боюнча куткарылган адам руханий жашоодо дагы Кудайга тил алчаак болуп жашай алат. Биринчиден ал куткарылышы керек. Демек ал адам дагы бул сөздү туура эмес түшүнгөн. Ошол күнү көптөгөн адамдар: Теңир, биз сенин атыңдан пайгамбарчылык да кылганбыз, сенин ысың менен жиндерди да койганбыз, кереметтерди да көрсөткөнбүз. Анын баардыгы чындык. Пайгамбарчылык кылдык деген пасторлар болушту, насаатчылар болушту, миссионерлер болушту, сөз үйрөтүштү. Жиндерди да кууганбыз. Теңирдин ысымынан эй жин чыгып кет дегенде чыгып кеткен. Сенин ысың менен кереметтерди көрсөткөнбүз, ооруларды айыктырган, адамдар таң кала турган кереметтерди аткарышкан. Ушундай кереметтерди аткарып жатса, бейишке эле барып тим болбостон Кудайдын астында чоң сыйлыкка ээ болобуз деп ойлогон эле. Бирок ошол күнү Ыйса: мен силерге айтамын, мен силерди эч качан тааныган эмесмин. Силерди тааныбайм дагы. Кээ бир адамдар айтат: мен сиз үчүн мына буну тигини баланчаны аткардым, мени тааныйсыз десе, тигил адам: сиз ким экенсиз? Десе ага ушунчалык өкүнүчтүү мындай
жүрөгүн оорута турган нерсе болот. Бири-бирин таануу деген бири-бирине тааныш. Мен ал адамды кандай таанысам, ал адам дагы мени ошончолук таанышы керек. Мен Кудайды таанып билген болсом, анда менин ишенимди дагы Кудай кабыл ала турган ишеним болушу керек. Көптөгөн адамдар Теңирдин ысымы аркылуу көптөгөн нерселерди аткарат, бирок ал ишенимди Кудай кабыл албайт. Ыйса аларга: мен силерге ошол күн айтамын, эч качан таануучу эмесмин. Мыйзамсыз иш кылуучулар менин жанымдан кеткиле. Мыйзамсыз иш кылгандар демек Кудайдын мыйзамы боюнча аткарбаган адамдар. Куткарылып бейишке барыш үчүн дагы Кудайдын мыйзамы бар. Мыйзам деген Кудайдын жолдору. Бул адам чындыгында жогорудан төрөлгөн адам боло турган болсо, анда мындай иштерди аткардым десе, Кудай алардын баардыгын көрүп сурабайт. Анткени Кудайдын асында мен кандай иштерди кылган болсом, анын баардыгын айтуунун дагы кажети жок. Анткени Кудайдын адилеттигинин негизинде баардыгын аткардым. Кудай анын баардыгын көрүп турат. Ошондуктан биз адамдар өздөрүнүн иштерине таянуу менен эмес, Кудайга таянуу менен асман падышачылыкка барабыз. Жалган пайгамбарлар дагы кереметтерди аткарарын биз билишибиз керекпиз. Бөлүп жаруучулар барго, адамдарды адаштыруучу адамдар. Кандайдыр бир күчкө ээ. Адамдар ал күчтү көрүп таң калып, анан алардын артынан ээрчип жөнөшөт. Мыйзамсыз иш кылуучулар менин жанымдан кеткиле. Кудай ал адамдарды кабыл албайт. Куткарылып бейишке барыш үчүн Кудай белгилеп койгон жол бар. Бирок ал адамдар ошол жол менен эмес, өздөрү каалагандай айланып жол менен барган адамдар. Бул адамдар бейишке эле барбастан чоң сыйлыкка, даңкка ээ болобуз деп ойлогон эле. Ал эми Ыйса Теңир: менин жанымдан кеткиле, мен силерди тааныбайм. Ишенгенине ишенди, бирок алардын ишеними туура эмес ишеним эле. Андай адашкан адамдар өтө көп. Ошондуктан тар дарбаза, кең дарбаза. Кең жол жана тар жол. Ишенген адамдардын ичинен экиге бөлүнгөндүгүн айтылат. Ишенген адамдардын ичиндеги эки түрлүү адамдар. Ишенген адамдар өтө көп. Ишенгендиги ишенет, бирок ишеними туура эмес экендиги жөнүндө ыйык жазууда көп сөздөр жазылат. Жакып китеби 2-бөлүм 19-20 аяттарда: сен Кудайдын бирөө экендигине ишенесиң, бирок жиндер да ишенип титирип турушат. Кудайдын бирөө экендигине ишенген адамдар боло турган болсо, жиндер дагы Кудай бирөө экенине ишенишет. Акылсыз адам ишсиз ишеним өлүк экенин билесиңби? Ишсиз ишеним өлүк ишеним болот. Ишеним деген бул Кудайды да таанып билип, Ыйса Машаякты да таанып билип. Кээ бир адамдар бар, жакшы кабарды да бурмалап, өз каалагандай адамдарга жеткирип айткан.
Руху жок дене бул өлүк дене. Ошондой эле ишсиз ишеним бул өлүк ишеним болот. 1 Тиметей 1-бөлүм 19-аятта элчи Павлдан айткан сөздөрү Тиметейге жазып жаткан катында: ишенимиңди жана абийириңди таза сакта. Кээ бир адамдар абийирин таштап коюшат. Абийирин таштап койгон ишеним ал кыйроого учураган ишеним. Мисалы үчүн кеме сууда кыйроого учурай турган болсо, анда ал кыйрайт, толугу менен талкаланат. Кээ бир адамдар ишенимим бар дейт. Куткарылган адамдардын ичинде жакшы абийир бар, таза абийир. Таза абийири жок болсо, анда ал калп айткандан да уялбайт, адамдарды алдайт, жек көрөт. Туура эмес иштерди кылса дагы абийири ашкерелөө деген нерсе эч кандай жок болот. Таза абийирин таштап койгон адам ал ишеними кыйроого учураган адам. Биринчи Тиметей 1-бөлүм 19-ту айттык. 2 Тиметей 3-бөлүм 7-8 аятта дайыма үйрөнөт. Дайыма үйрөнгөнү менен эч качан чындыкты таанып биле албаган. Үйрөнөт, окуйт, билет, бирок чындыкты таанып биле албаган адамдар да өтө көп. Руханий академияда, мен деле ошол академияда окуганмын. Азыр эстеп көрсөм, Руханий академияда окуган бир дагы нерсе эсимде жок. Ал жакта үйрөткөн профессорлор, пасторлор дагы өздөрү китепти карап эле үйрөткөн адамдар. Өздөрү чындыкты таанып билип үйрөткөн адамдар эмес. Ошондуктан ыйык жазууда дагы айтылат: дайыма үйрөнгөнү менен эч качан чындыкты таанып биле албагандар. Чындыкка каршы чыккан текебер жүрөктөрү менен. Ошондуктан ишеними сыноодон өтпөгөн адамдар. Чындыкты таанып биле албагандыгы үчүн ишеними кыйраган ишеним. Израиль эли Кудай тандап алган эл эле. Алар дагы ишембе күндү ыйык сактап, мыйзамды аткарып, ондуктарды алып келип жашашкан эле. Бирок Кудай жиберген Ыйса Машаякты алар кабыл алышкан жок, баш тарткан. Жакан 8-бөлүм 44-аятта жүйүттөр айтышат: Теңир биздин атабыз, биз анын балдарыбыз. Ыйса айтат: жок, силердин атаңар шайтан. Силер шайтандын иштерин аткарып жашайсыңар. Чындык боюнча жашаган жок. Шайтанда чындык жок, жалган айтуу анын табияты. Ал жалганчы жана жалгандын атасы. Жүйүттөр өздөрүн Кудайдын элдерибиз деп эсептеп келгенде, Ыйса аларга кайрылып, силердин атаңар шайтан дегенде, алар жинденип, Ыйсаны өлтүрөбүз деп чечим чыгарышат. Бирок ал чындык болгон. Азыркы учурда да профессор, докторлор деп өздөрүнө наам алган адамдар бар. Жыйында өтө таанымал, атагы чыккан адамдар. Бирок чындыкты таанып билбеген адамдар. Өздөрү чындыкты таанып биле албай, чындыкты айткан адамдарды куугунтукташат, өлтүрүшөт.
байыркы келишимде жол болсо биздин дүйнөлүк тарыхта деле жыйындын тарыхын карап көрө турган болсок, Римде Константин император болот. Ал машаякчыларды өлтүргөн түш көрөт. Түшүндө айкаш жыгач менен чык дагы жеңишке жетесиң деп. Анан ошол айкаш жыгачты түшүндө көргөндөн кийин бул Константин император өздөрүнүн бүт малайларына, кызматчыларына айтат дагы өзү менен кошо бардыгы машаякка ишенген адамдар болот. Адамдарын сууга да чөмүлдүртөт. Мен Украинага да, Россияга да көп жолу барганмын. Украинада дагы биз жакшы кабар таркатканбыз. Украинанын борбору Киев шаарында Москвага окшош эле өтө чоң чиркөөлөр жайгашкан. Өтө керемет чоң көлөмдүү. Анан ошол Киев шаарынын так ортосунда кооз бир дарыя агып турат. Ал дарыя өтө кооз. Мурунку учурда падыша өзү машаякка ишенгендиктен ошол дарыяга көптөгөн адамдарды кыйнап сууга чөмүлдүрткөн. Ошол учурдан баштап жасалма машаякчылар пайда боло баштаган. Император, падыша машаякка ишенген адамдар үчүн жыйын жетектөөчүлөрүнө өзгөчө бийликти да берген. Римдеги жайгашкан бардык жыйын жетекчилери бардык жыйындын башчысы деп аларга өзгөчө бийлик берилген. Ошондон Рим папа чыккан эле. Бардык нерсенин башчысы болушу керек деп Рим папа Петрдин мурасчысы деп өзүн атап алган эле. Анткени Петр бейиштин ачкычын өзүнө алган адам деп. Ушундай католиктерде өзгөчө бир окутуу агым пайда болот. Анан поптор пайда боло баштаган. Тарыхта карап көрө турган болсок, поптор императордун башына чейин чыгып кеткен, бийлигин жогору койгон учурлар дагы болгон эле. Жыйынтыгында көптөгөн машаякка ишенген адамдарды зордоп өлтүрүшкөн эле. Чыныгы машаякка ишенген адамдар ал императордун же болбосо поптун мыйзамына баш ийбегендиги үчүн силер бөлүп жаруучу ишенимге баш ийбеген адамдарсыңар деп аларды алып кетип дарга асып өлтүрүшкөн эле. Ал эми ал адамдын бардык бай мүлкүн, байлыгын ошол жыйын башчысы өз алдынча бөлүп алышкан эле. Аларга бийлик берилгендиктен жыйын жетекчилери ошондой жолдорго барышкан. Азыркы учурда деле ишенбеген, куткарылбаган жыйындардын башчылары, жетекчилери ишенген адамдарга каршы куугунтукташат.
эгерде азыр бийлик жыйынга бериле турган болсо, саясаттык бийлик бериле турган болсо, анда менимче куткарылган адамдарды кайрадан куугун туктап өлтүргөнгө чейин барышмак. Мисалы үчүн Испанияда диктатор бар эле, атын унутуп калдым. Азыр эле эстеп аттым эле, унутуп калдым. Ошол диктатор католик попторуна куралдарды дагы берген эле. Колдоруна курал карматып да койгон эле. Мен Испанияга, Мадридке бир нече жолу барганмын. Дүйнөдөгү эң чоң айкаш жыгач ошол Мадридте жайгашкан. Алыстан эле карасаң ошол айкаш жыгач көрүнөт. Ошол айкаш жыгачтын алдында диктатор Франконун көрүстөнү жайгашкан. Ошол жерде көмүлгөн деп айтышат. Католиктердин поптору ошол жерге барып табынышат. Анткени Франко диктатордун сөөгү ошол жерде жатат. Ага табынган адамдардын сөөктөрү дагы жанында жатат. 2 жолу 3 жолу барганмын. Биринчи жолу барып аткан адамдар менен. 3-чү жолу барганымда ошол Франко диктатордун сөөгү жаткан жерге мынтип түкүрүп жибердим. Анан эки жагымды карасам, алыстан бирөө мени көрүп коюптур. Ошол жерде караган адам экен. Анан өзүмчө башкача боло баштадым. Анан ал адам мага акырындан жакындай баштады. Билмексенге салып нары бери басып койдум. Бактыма жараша мени эч нерсе кылышкан жок. Бирок азыр ошол Франко диктатордун сөөгүн касып салышкан. Ишенген адамдар ал туура эмес деп. Негизинде ал дагы туура. Анткени ошол диктатор католик попторунда куралга чейин берип, ишенген адамдарды өлтүрткөн элек. Анан өлгөн адамдарды чоң асканын астына көмүп коюшкан эле. Буга өтө эле көп убакыт өткөн жок, аз эле убакыт болду. Ошондой эле азыркы биздин жашоодо жыйын башчыларына бийлик бериле турган болсо, менимче ишенгендерге каршы чыккан адамдарга өтө көп тоскоолдуктар жаралат. Галатиялыктарга жазылган кат 4-29 аятта кадимки балдардай төрөлгөн бала рух боюнча төрөлгөн баланы кубалаган, азыр да ошондой ишенет. Адамдар ишенишет, бирок жыйынга каршы, жакшы кабарга каршы чыккан адамдар дагы өтө көп. Адам Кудайды таанып билип, Ыйса Машаякты таанып билиши керек, бирок туура таанып билүүсү бул өтө маанилүү. Римдиктер 10-бөлүм 17 аятта айтылат: ишеним уккан сөз аркылуу пайда болот. Ал эми уга турган сөз Кудайдын сөзү. Сөз боюнча ишенип, сөз боюнча куткарылып, сөз боюнча жогорудан төрөлүп, сөз боюнча Машаякчы катары татыктуу жашоо менен жашаганда, ал өзү Машаякчы экендигине күбөлөндүрүүнү көрсөтө алат. Ошондо гана жазуу боюнча ал асман падышачылыкка бара турган адам болуп саналат. Анан жыйынга эле келип кетип, кээ бир адамдар сууга чөмүлдүрүлүп койсом, демек асман падышачылыкка барам деп ойлогон адамдар да бар. Жогорудан төрөлбөй туруп эле диакон да болушат, аксакалдар да болушат, кызматчылар да болушат. Ал адамдар чынында жакшы кабарга каршы чыккан адамдар.
Мен жазган китептердин ичинен бирөөсү жогорудан төрөлгөн адамдардын белгилери деген китеп жаздым эле. Мен айткан сөздөрдүн бардыгын жыйынтыктап ошол китепке түшүргөнмүн. Жогорудан төрөлгөн адамдын белгиси бар. 2-Корунтуктар 13-бөлүм 5-аятта өзүңөрдү өзүңөр текшергиле, ишеним жолундасыңарбы? Өзүңөрдү сынап көргүлө. Мен ишенген ишеним Кудай кабыл алган ишенимби, же адамдарга гана жага турган ишенимби? Ошону сынап көргүлө, текшерип көргүлө. Кандайча текшере алабыз? Ыйык жазуу аркылуу карасак, Кудайдын сөзү боюнча таанып билип, ишенип, жогорудан төрөлүп, Кудайдын сөзү боюнча жашап жатабы же жокпу? Чынында Кудай өзү кабыл ала турган ишенимге ээ болдубу же жокпу? Же өзүнө жаккан адамдарга жагалданыш үчүн ээ болгон ишеним менен жашап жатабы? Жазуу аркылуу өзүн текшерип көрүшү керек. Кээ бир учурда биз медосмотрдан өтөбүз го, өзүбүздүн ден соолугубузду кам көрүшүбүз үчүн кандайдыр бир ооруга чалдыккан жокмунбу, же ден соолугум чыңбы деп өзүм текшерип коюлуш үчүн руханий жашоодо дагы Кудай өзүңөрдү өзүңөр текшергиле, сынагыла дейт. Мейли 10 жолу, мейли 100 жолу болобу. Эми ишенсем баары бир бейишке барам деп өзүбүздү сооротуп жашай бербестен, адамдар кабыл ала турган, адамдар жактыра турган ишенимге ээ болууну каалашат. Машаякчылар, жогорудан төрөлгөн чыныгы машаякчылар өтө аз санда. Таң калыштуубу? Ушундай сөздөрдү айтсам, адамдар мен айтат, бул пастор монополист, өзүнүкүн гана туура деп айтат деп. Бирок мен өзүмдүкүн айткан жокмун. Ыйык жазууда ушул сөздөр айтылат. Ошол сөздү сиздерге гана жеткирип жатканым. Жакан 3-бөлүм 3-аятта Ыйсанын айткан сөздөрү кандай эле? Жүйүттөрдүн жетектөөчүсү, мыйзам окутуучусу Никодимге кайрылып айтат. Чындыкты сага чындыкты айтып коеюн. Кимде ким жогорудан төрөлбөсө, Кудайдын падышачылыгын көрбөйт. Жогорудан төрөлүү деген нерсе, денебиз бул дүйнөдө төрөлөт. Эми руханий жактан да рухтан төрөлүшүбүз керекпиз. Жогорудан төрөлбөгөн адам Кудай падышачылыгын көрбөйт. Никодим шунчалык чоочуп таң калат. Мен мындай карып калган учурумда кандайча кайра төрөлмөк элем? Эмне, энемдин курсагына 2 жолу кирип кайра төрөлүшүм керекпи? Ыйса ошондо айтат, кимде ким суудан жана рухтан төрөлбөсө, Кудайдын падышачылыгына кире албайт. Өмүргө алып баруучу жол тар жол жана тар дарбаза. Аны тапкандар аз. Жол дагы тар, дарбаза да тар. Ошондуктан аны тапкандар аз санда. Машаякка ишенген адамдар, кенен жол менен бара жаткан адамдар өтө көп. Айлана чөйрөдө Ыйсага ишенген адамдар өтө көп. Билесиздерби? Биздин мамлекетте дүйнө жүзү боюнча эң чоң жыйын азыр Кореяда жайгашкан. Дүйнө жүзү боюнча экинчи чоң жыйын дагы Кореяда жайгашкан. Кудай ошол чоң жыйынды келген адамдардын санын көрүп кубанат деп ойлойсуздарбы? Ошондуктан кээ бир учурда телевизорду карасам, атагы чыккан пасторлар сүйлөшөт, анан ошол пасторлардын сөзүн угуп көрсөм,
сөздүн ичинде дан жок экендиги өтө байкалат. Ошондуктан сиздер дагы мени туура түшүнүңүздөр. Матай 22 бөлүм 14 аятта чакырылгандар көп, бирок тандалгандар аз. Чакырылгандар көп, жыйынга келген адамдар өтө көп, бирок тандалгандар аз. Жыйынга келген адамдар, жыйынга кел десең баары эле келет. Бирок ошол келген адамдардын ичинен чындыгында сөз боюнча куткарылган адамдар өтө аз. 1 Корунтуктар 10 бөлүм 5 аятта Израиль эли Мисир жергесинен чыккандан кийин эркектердин саны 20 жаштан өйдө эркектерди гана санаганда 600 000 адам эле. Чөлдө жашап жаткан учурда Канаан жерге киргенге чейин көптөгөн адамдар өлүп калышты. Кудай алардын көпчүлүгүнө нааразы болду. Кудай көп санды каалабайт. Ошондуктан алар чөлдө өлүп жок болушту. Бизге дагы бул өтө чечкиндүү насаат катары айтылат. Матай 7 бөлүм 13-14 аяттарда айтылгандай, тар дарбаза аркылуу киргиле. Дарбаза ал көз ирмемде кире турган тар дарбаза куткарылууга алып келүүчү дарбаза. Ал эми жол ар дайым ошол жол менен барышыбыз керекпиз. Төрөлгөндө бир эле заматта төрөлөт да, ал эми өсүп чоңоюшу үчүн бир нече убакыт өтөт. Ошондой сыяктуу эле куткарылган учурда бир заматта куткарылат, бир ирет куткарылат. Ал эми куткарылуудан кийин ошол жол менен басып өткөнү көп убакытты талап кылат. Кудай белгилеп койгон жол менен гана басып өтүшү керек болот. Өмүргө алып баруучу жол тар жол жана тар дарбаза. Ал жолду тапкандар аз. Эмне үчүн тар жол? Анткени адам өзүнүн кылган иштери менен дагы эмес, күнөөсү менен дагы ал дарбаза аркылуу кире албайт. Бир гана Кудайдын ырайымы аркылуу гана ошол тар дарбаза аркылуу кире алат. Ошол себептен тар дарбаза, тар жол. Аны тапкандар өтө аз, издегендер да аз. Элчилердин иштери 14 бөлүм 22 аятта элчи Павыл Листра жеринде жакшы кабарды таркатып жаткан учурда адамдар, жүйүттөр аны ташбаранга алышат, өлтүрөйүн деп чечим чыгарат. Өлдү деп аны талаага таштап коюшат. Анан шакирттери биздин устатыбыз ушундай кыйналып өлүп калабы деп кайгырып атканда, аркасынан элчи Павыл туруп келет. Анан өзүн ташбаранга алып сабаган жүйүттөрдүн алдына келет кайрадан. Коркпостон. Кудайдын падышачылыгына киришибиз үчүн көптөгөн кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрүшүбүз керек деп айтат. Куткарылып руханий жашоо менен жашап жаткан жашообуз бул оңой жашоо эмес. Ар бирибизге жеке кыйынчылыктар, азап, кайгылар болушу мүмкүн. Азыр билесизби, биз ушунчалык мындай бош
ээн руханий жашоо менен жашап жатабыз. Анткени бизге чейин жашаган ишеним адамдарды карай турган болсок, алардын башынан көптөгөн кыйынчылыктар, өлүмгө чейин барган учурлар өтө көп болгон эле. Ал эми дарбаза жана жол кайсыл адам чын жүрөгү менен изденген болсо, ошол адамга гана Кудай өзү ачып берет. Ошол жол менен бара жаткан адам, асман падышачылыкка чейин барала турган адам. Жакан 10-бөлүмдө айтылат: мен эшикмин, мен аркылуу кирсе, ал куткарылат. Мисирден чыгуу 12-бөлүм 13-аятта Израиль эли Мисир жергесине 400 жыл бою кулчулукта жашашат дагы. Анан кийин Муса аркылуу Кудай аларды кереметтерди жиберүү менен аларды куткарып алат. Эң акыркы 10-жаза бул тун уулдарынын өлүмү эле. Бирок Израиль элине Кудай өзүнчө сөзүн айтат: силердин тун балаңар өлбөш үчүн ошол козуну союгула дагы, анын канын алып, эшиктин кашегине жана маңдайчасына сыйпап койгула. Ошол кан силердин белгиңер болот. Кийимиңерди кийип, бутуңарга бут кийим кийип, колуңарга посухту алып даярданып тургула. Эмне үчүн? Анткени ошол замат Кудай даярдап койгон Канаан жергесине кириши керек эле. Мисалы үчүн эртең менен поездга кечип калбайын деп шашып ичип аткан сыяктуудай эле, алар дагы шашылыш түрдө. Бул окуя бизге эмнени үйрөтөт? Ыйса Машаяктын каны аркылуу алар Израиль эли болсо козунун каны менен эшиктин маңдайчасын жана кашектерин белги катары Кудайдын сөзү боюнча майлашкан. Ошол жерден Кудай кыя өтүп кетип, алардын башына алаамат түшкөн эмес эле. Ошондуктан алар Мисирден чыгып Канаан жерине барыш үчүн ушунчалык кубаныч менен ошол нерсени аткарышкан эле. Биз дагы куткарылган учурда Ыйса Машаяктын каны аркылуу куткарылдык. Кудайдын сөзү боюнча Мисир жерин кыйратып жатканымда силердин башыңарга алаамат түшпөйт. Анткени ошол канды көрүп силерден кыя өтүп кетем. Ошол үйдүн ичиндеги тун баласы, боорукер балабы же жаман балабы ага караган жок. Кубанышабы, кайгырышабы ага да караган жок. Кудай эмнени карады? Бир гана майланган канды карады. Ошол кан силердин белгиңер болот. Биздин Пасах козубуз Ыйса Машаяк болду. Пасах өтүп кетүү деген, Passover. Канды көрүп кыя өтүп кетем. Ошондуктан биздин кылган иштерибиз эмес, Ыйса Машаяктын канын көрүп Кудай бизди куткарып алды. Андан сырткары Жакан 14-бөлүм 6-аятта Ыйса айтат: жол, чындык жана өмүр менмин. Атама мен аркылуу гана барууга болот, менсиз эч ким бара албайт. Ыйса Машаяктын каны майланган адам гана асман падышачылыкка бара алат.
Кудай белгилеп койгон ошол жол менен барат. Анткени биз үчүн даярдалган жол ал чындык. Ал Ыйса Машаяк өзү. Матай 3-бөлүм 16-аятта Ыйса Иордания дарыясында сууга чөмүлдүрүлөрү менен Ыйса суудан чыкты. Ыйса эмне үчүн сууга чөмүлдүрүлүшү керек эле? Ыйса биздин күнөөбүз үчүн өз жанын берип өлө тургандыгын алдын ала көрсөткөн элек. Сууга чөмүлдүрүү аркылуу. Суудан чыккан учурда асмандын ачылганын көрөт. Кудайдын руху көгүчкөн сыяктуу ага түшүп келет. Биз бара турган жазага Ыйса жазаланып, соттолуп, сууга чөмүлдүрүлгөнү анын өлүмү, суудан чыкканы кайрадан тирилген Ыйсаны көрсөтөт. Сууга чөмүлдүрүлгөндөн кийин, Ыйса Машаяк тирилгенден кийин гана асман эшиги ачылат. Буга чейин жабык болуп турган. Аян китеби 3-бөлүм 8-аятта мен сенин алдыңда эшикти ачып койдум, аны эч ким жаба албайт. Айкашчыгачка кадалган Ыйса Машаяк ошол жол менен, ошол эшик менен биринчи өткөн, ал эми биз анын артынан өтө турган адамдарбыз. Еврейлерге жазылган кат 10-бөлүм 20-аятта бул жол бизге көшөгө аркылуу ачылган. Же болбосо Ыйсанын денеси аркылуу ачылган. Иерусалим ибадаткананын ичинде ыйык жай жана ыйыктардын ыйыгы деп аталган жер бар эле, экөөнүн ортосунда көшөгө бөлүп турган элек. Ыйык жайга күн сайын ыйык кызмат кылуучулар кирип, ал жакта кызмат кылышкан. Ал эми ыйыктардын ыйыгы деп аталган жерге ыйык кызмат кылуучулар жылына бир жолу гана кире ала турган жер эле. Ошол курмандыктын канын алып келип, көшөгөнү ачып, 10 осуят камтылган келишим сандыкчасынын үстүнө күнөөлөрдүн кечирилиши эле, биздин күнөөлөрүбүз жана мыйзамсыз иштерибизди кечириш үчүн Кудай ал күнөөнү кечиргенден кийин израилдыктар ошондой курмандыктарды жылына бир жолу алып келинген эле. Ыйса Машаяк биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгын өз каны менен алып кете тургандыгы жөнүндө алдын ала үлгү катары бизге көрсөткөн элек. Кан Кудайдын астында, ошол ыйыктардын ыйыгы жеринде төгүлгөн эле. Ыйса Машаяк айкашчыгачка кадалган учурда ибадаткананын ичиндеги көшөгө экиге бөлүнгөн эле. Өйдөдөн ылдый айрылат. Өйдөдөн ылдый жакты көздөй айрылат. Кудай өзү айрып салат ошол көшөгөнү. Кудай менен адамдын ортосундагы болгон дубал же болбосо тоскоолдук күнөө ал алынат. Кудайдын астында, Кудайдын оң жагына отурган Ыйса өзүнүн каны менен биздин күнөөлөрдүн баардыгын кечирди, бизди актады деп далилдейт. Ыйсанын денеси Кудай менен адамдын ортосундагы тоскоолдук тосму бар эле, көшөгө сыяктуу.
жүйүттөргө кайрылып айтат: ушул ибадаткананы бузгула, мен аны 3 күндө тургузам. Жүйүттөр таң калып айтат: 46 жыл бою тургузулган ибадаткананы кантип сен 3 күндө тургуза аласың? Эмне деген түшүнбөгөн сөздөрдү айтып атасың? Ыйсадан баш тарткан негизги себеби. Бирок ошол учурда Ыйсанын шакирттери эмне жөнүндө айтып жатканын дагы түшүнө алышкан эмес. Силер мени өлтүрсөңөр, 3 күндөн кийин мен тирилем деп ошону айткан элек. Ыйсанын денеси көшөгө элек. Ыйсанын ичинде Кудай бар эле, дененин сыртында дүйнө элек. Кудай менен адамдын ортосундагы душмандык кас болгон нерсе бул дене. Ошол ортодогу кас, душман болгон нерсе алынышы үчүн Ыйса Машаяк өзүнүн денесин алып келген эле. Денесин курмандыкка чалат. Кайрадан Кудай менен адамдын ортосундагы бөлүп турган көшөгө алынып салынышы үчүн. Башталыш 7-бөлүм 16-аятта Нух пайгамбар кеменин баардыгын Кудайдын сөзү боюнча тургузгандан кийин, кеме тургузулуп бүтөрү менен жаныбарлардын баардыгы түр-түрү менен эркек ургаачы болуп Кудайдын жетеги менен кеменин ичине кире башташат. Ошо кеменин ичине баары киргенден кийин Кудай ал кеменин эшигин өзү жаап коет. Ал эми дүйнөдөгү элдердин баардыгы кыйрашат. Кеме Ыйсаны бизге көрсөтөт. Ал эми кеменин ичиндеги жайгашкан жаныбарлардын баардыгы бул дүйнөдө жашап жаткан бутпарастарды көрсөтөт. Кудайдын ырайымы бүткөн учурда Кудай эшикти өзү жаап коет. Ошондуктан эшик ачык болуп турган учурда адамдар кеменин ичине кириши эле. Менимче Нух пайгамбар мындайча айтыш керек: силер дагы кеменин ичине киргиле, анткени жакын арада Кудайдын соту болуп өтөт, топон суу каптайт. Нух эчтеке айтпай эле оозун жаап отуруп алды эле, жок да. Деп айтканда адамдардын баардыгы аны шылдыңдап, бул акырынан ажырап калды эле. Асман ачык турса, кантип каяктан жамгыр жаайт элек? Анан 40 күн, 40 түн жамгыр жаап баштайт. Ошол учурда жамгыр жаап баштаганда адамдар кеменин эшигин такылдатып башташат. Бирок Кудай өзү жаап койсо, аны ким ача алат эле? Матай 25-бөлүмдө 10 кыз колдоруна чырактарын алып күйүүнү утурлап чыгышат. 5-өө акылдуу болот, 5-өө акылсыз болот. Күйөөсү кечиккендиктен баардыгы үргүлөп уктап калышат, бирок түн ортосунда күйөө келе жатат, тосуп чыккыла дегенде чырактарын ошондо оңдоп башташат. Акылсыздар чырактарын алат, бирок майын албай калышат. Майды даярдабаган адам: биздин чырактарыбыз өчүп баратат, бизге майыңардан кайрылыш кылачы дейт. Анда акылдуулар эмне дейт? Бизге да бөлүшкүлө дегенде, бизге да силерге да жетпей калыш үчүн силер барып сатып алгыла. Анан
сатып алганы кеткенде күйөөсү келип калат дагы, даяр турган кыздар аны менен бирге үйлөнүп тойго киришет. Анан келип калгандары деп эшикти такылдашат. Эшикти ач дегенде силерди тааныбайм. Лука 13-бөлүмдө да айтылат, тар дарбаза аркылуу киргенге аракет кылгыла. Анткени кирүүнү кааласа да кире албаган адамдар өтө көп болот. Бирок эшик жабылгандан кийин кожоюн эшикти ач дешет. Мен силерди тааныбайм деп жооп берет. Биз Кудайдын алдында чогуу жашап, бардыгын аткарып жашаганбыз. Бирок Теңир айтат, силерди тааныбайм. Менден кеткиле, мыйзамсыз иш кылгандар. Мындай сөздөр өтө көп жазылат. Матай 15-бөлүмдө 12-аятта чоң ачалы. Матай 15-бөлүм 12-аят. Матай 15-бөлүм 12-аяттан баштап 14-аятка чейин мен окуп берейин сиздерге. Ошондо шакирттери келип, ага, билесиңби, фарисейлер бул сөздү укканда кыжырданышты дешти. Ыйса аларга мындай деп жооп берди: асмандагы атам тикпеген ар бир өсүмдүк түп тамыры менен жок кылынат. Аларды жайына койгула. Алар сокурлардын сокур жол башчылары. Сокурду сокур жетелесе, экөө тең анга түшөт. Ыйса айтат, өтө олуттуу сөздөрдү айтат. Асмандагы атам тикпеген ар бир өсүмдүк түп тамыр менен жок кылынат. Эмне деген сөздөр? Өсүмдүк себилди, тигилди. Мен горох отургузсам, бир нече күндөн кийин эмне өсүп чыгат? Фасоль өсүп чыгат. Горохтун ордуна фасоль өсүп чыккан турбайбы? Деп ойлоп коюшубуз мүмкүн. Бирок эгерде Кудай өзү тикпеген болсо, анда ал тамыр менен алып жок кылат. Кудай ата тикпеген нерсени өзү бардыгы менен тамыр менен жок кылат. Аларды жайына койгула. Алар сокурлардын сокур жол башчысы. Сокурду сокур жетелесе, экөө тең анга түшөт. Кудай тикпеген нерсе эмне? Кудай өмүрдү тигет. Машаяктын өмүрүн адамдарга берет. Сөз боюнча тигилген адам. Матай 3-бөлүм 12-аятта сууга чөмүлдүрүүчү жакан айтат: буудайды кампага жыйнайт, ал эми саманды отко салат. Дан чогултканда буудайдын даны болот, анан саман болот. Буудайды кампага жыйнайт, асман падышачылыкка. Ал эми саман сырткы эле катмары бар, ичинде эч нерсе дан жок. Аны өчпөс отко салат, түбөлүк тозокко. Жыйынга тырышчаактык менен келген, сууга чөмүлдүрүлгөн адамдар да бар. Кээ бир адамдар сууга чөмүлдүрүп кызмат кылган адамдар да бар. Анан адамдар бул адамдын ишеними аябай жакшы деп мактоолорго ээ болгон адамдар да бар. Бирок алар эки жүздүү адамдар, формалдуу гана жашаган адамдар. Ошол саман болуп саналат.
сырткы катмары бар, бирок ичинде дан эчтеке жок. Андан кийин Матай жазган жакшы кабар 13 бөлүм. Матай 13 бөлүм. Матай 13 бөлүм 24 аятты окуйбуз. Ыйса аларга дагы мындай үлгү насаат аңгеме айтты. Асман падышачылыгын бул нерсеге салыштырууга болот. Бир адам өз талаасына жакшы үрөөн септи. Эл уйкуда жатканда анын душманы келип буудай арасына кара сойлуктун уругун сээп кетти. Буудай баш алып калганда кара сойлуктор да өсүп чыкты. Ошондо үй ээсинин кулдары келип, "Кожоюн, сен талаага жакшы үрөөн сеппедиң беле? Бул кара сойлуктор кайдан пайда болду?" деп сурашты. "Муну душман кылды" деп жооп берди үй ээси. Кулдары: "Эгерде кааласаң, биз барып, аларды жулуп таштайбыз" дешти. Бирок үй ээси: "Жок, кара сойлукторду жулам деп буудайды кошуп жулуп аласыңар. Тим койгула, орок маалына чейин өкө чогуу өсө берсин. Орок маалы келгенде мен орокчуларга, адегенде кара сойлукторду оргула да, боо кылып байлап, өрттөп жибергиле. Буудайды болсо менин кампама жыйнагыла деп айтам" дедик. Бир адам жакшы үрөөн себет. Жакшы үрөөн бул өсүп жаткан учурда түндө ал уруктун ичине кара сойлуктун уругун сээп кетет. Анан адамдар караса, буудайдагы кара сойлуктор дагы чогуу өсүп чыгат. Анан кулдар айтат: "Кожоюн, кара сойлукторду биз жулуп таштайлыбы?" дегенде, "Жок, жөн койгула. Анткени кара сойлукторду жулам деп буудайды кошо жулуп саласыңар. Орок маалында мен орокчуларга айтам, биринчи кара сойлукторду оруп алгыла. Аны өрттөп жибергиле. Буудайды болсо менин кампама жыйнагыла." Кара сойлуктор деген эмне? Душман бул шайтан. Биз силерге айтпаган башка машаякты жар салган учурда, башка рух жөнүндө силерге жар салганда, силер жакшы кабыл алып жаттыңар. Шайтандын иштери эмне иштерди аткарат? Жакшы кабар, бирок бурмаланган жакшы кабар. Башка жакшы кабарды таркатышат. Башка бөтөн ыйык рухту айтат. Ыйык рух эмес, ал жиндерди айтат. Мисал үчүн оригиналдуу буюмду жакшы көргөн адамдар ошону көрүп жасалма, фальшивый нерселерди жасашат. Мага бир пастор жасалма фальшивый саат белек берди эле. Эң атактуу саат кандай эле? Модели Rolex. Rolex саатын белек кылган. Азыр дагы менде бар ал саат. Бир күнү саатты тагынып чыгайын десем, сиздерден уялам, анткени адамдар айтат да, "О, пастор Rolex саатын тагынып алыптыр" деп. Анан ошол саатты белек кылган пастор айтат: "Пастор, ачыгын айтайын, бул саатты мен $20 эле сатып алдым. Бирок кимде ким түшүнбөс
болуп кала турган болсо, мен аны жоопкерчиликти мойнума ала албайм. Бирок билесиздерби, жасалма экени байкалбайт дагы. Шунчалык жакшы, оригиналга окшоштуруп жасап койгон. Анан бузулганга чейин бир жолу тагын көрөйүн деп ойлодум эле. Анан Германиядагы бир пастор жасалма сааты тагынып жаткан учурда окуучу бала келип сурайт экен: "Пастор, сиздин айлыгыңыз канча?" деп. Анткени өзү тагынып жүргөн саат ушунчалык кымбат саат экен, бирок жасалма. Кымбат саатты тагып алсак, мейли жасалма болсун, бирок адамдар туура эмес түшүнүктө калышат. Ошондой сыяктуу эле жасалма машаякта бар. Ал машаякты адамдар өтө жакшы кабыл алышат. Бирок алар кара сойлоктор. Экинчи Корунтуктар 11-бөлүмдө ким силерге башка машаякты, башка жакшы кабарды, башка рухту айта турган болсо, анда ал жалган айтуучу, жалган пайгамбар. Анткени бетине маска кийип алгандай, өзүн машаяктын элчиси катары адамдарга тааныштырат, бирок ал адам каргышка калат, Кудайдын сотуна кабыл болот. Башка жакшы кабар, бөтөн жакшы кабар, бөтөн ыйса, бөтөн ыйык рухту айткан адамдар, ал кара сойлоктор, кара сойлокту оруп, боо кылып байлап, аны өрткө ыргытат. Ким башка ыйсаны, башка жакшы кабарды, башка рух жөнүндө жар сала турган болсо, ал каргыш алдында калат. Ким силерге келип ошол жакшы кабарды бурмалап жатканын көрсөңөр, ыйык рухка ээ болдум деп титиреп турат, бирок жинге ээ болгон адам. Ошондуктан биз силерге айткан жакшы сөз, жакшы кабардан башка жакшы кабарды айткан болсо, ал адам дагы каргышка калат. Башка жакшы кабар деген эмнени билдирет? Жакшы кабарды да кабыл алышың керек, ага кошумча мыйзамды да аткарышың керек деп үйрөтөт. Галатиядагы бир туугандар ошол жалган жакшы кабардын артынан ээрчип кетишет. Кудайдын ырайымы менен жакшы кабардын сөзүн угуп куткарылып калган адамдар кайра эле жакшы кабардын артынан, жалган жакшы кабардын артынан ээрчип кетишет. Аларды адаштырат. Ошондуктан Кудайдын жакшы кабар сөзүнө башка бир нерсени аралаштырып коюу, бурмалап коюу, бул чоң күнөө жана каргыш. Ошондуктан ишенгени менен куткарылбаган адамдар өтө көп. Ишенет, бирок тозокко кеткен адамдар дагы өтө көп. Анткени билесиздерби, шайтан ошо кара сойлоктун уругун шунчалык көп сээп койгондуктан. Формалдуу түрдө адамдарга көрүнүш үчүн, жагыныш үчүн гана жашаган адамдар өтө көп. Өзүңөрдү өзүңөр текширгиле, сынап көргүлө, ишеним жолундасыңарбы же жокпу? Бирок адамдар бир дагы жолу өзүнө көңүл бурбайт, текширбейт. Тырышчаактык менен жыйынга барат, жекшемби күндү сактайт, ондуктарды алып келет, пасторго жагынап,
Анан пастор айтат: баланча диакон, сиз чоң даңкка ээ болосуз десе болсо, бирок сыйлык алганга чейин качан жогорудан төрөлдү, ошону айтып көрсүнчү. Менимче биздин жыйында куткарылган адамдар көп деп ойлойм. Анткени куткарылбаган адамдар жыйында байланып отура албайт да. Бирок биздин жыйында аягына чейин сөз менен жашап келе жаткан адамдар өтө көп. Куткарылган адамдын жашоосу чынында өзгөрүлөт, күбөлөндүрүлөт. Анткени ишсиз ишеним өлүк ишеним. Римдиктерге жазылган кат 2-бөлүм 4-5 аяттарда Кудайдын сөзүн угуп, бирок кабыл албаган адамдар да бар. Кудайдын айкөлдүгүн, сабырдуулугун, чыдамдуулугун барк албаган адамдар. Эгерде адам өзүнүкүн бербей, өкүнбөй турган болсо, Кудайдын каары төгүлө турган сот аны күтүп турат. Кудайдын ашып ташыган сабырдуулугун, мол ырайымын түшүнбөгөн адам Кудайдын боло турган сотуна келет. Жыйындын ичинде бул адамдын ишеними жакшы деп мактоолорго ээ болот, бирок өзүн өзү алдаган адам болуп калышы мүмкүн. Лука 13-бөлүм 23-27 аяттарда дагы айтылат. Ушул тар дарбаза жана кең дарбаза жөнүндө. Тар дарбаза аркылуу киргенге аракеттенгиле. Анткени бул жол менен, бул дарбаза аркылуу бара жаткан адамдар өтө аз. Ошондуктан ар бирибиз жеке өзүбүз ырайым аркылуу жогорудан төрөлгөнүбүз чын болсо, анда жогорудан төрөлгөн адамдын жашоосу кандайча болушу керек, ошону дагы жакшылап үйрөнүп, куткарылган адам катары татыктуу жашоо менен жашаганы туура болот. Биз сөз менен үйрөнгөндөй эле биздин арабызда бир дагы адам Кудайдан алыстабай туура жашоо менен жашашын каалайм. Чогуу сыйынабыз биздин ырайымдуу Кудай Ата. Биз Кудайдан баш тартып күнөөгө баткан адамдардан элек. Бирок Кудай Ата бизге биринчиден көңүл буруп, бизди сүйүп, Ыйса Машаяктын төккөн улуу кан аркылуу бизди жаныбызды куткарып алып, өзүңүздүн улуу ырайымыңыз үчүн ыраазыбыз. Ыйса Теңирдин улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон бардыгыбыз эми денебизде да, рухубуз менен дагы сизге таандык адамдарданбыз. Ыйса биздин жашообуздун кожоюну, биздин теңирибиз. Ал эми биз бул дүйнөдө жашап жатканыбыздын себеби бир гана сиздин эркиңизди аткарыш үчүн, сиздин даңкыңыз үчүн. Мындан ары дагы ашкерелөөгө ээ болбостон, уят карууга калбастан, сизге жага турган жашоо менен жашашыбыз үчүн дайыма жардам бериңиз. Жакшы кабарды көптөгөн адамдарга жеткирип, адамдар дагы үмүткө ээ болуп, түбөлүк асма падышачылыкка бара турган адамдар көп болушуна жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.